Assalamu алейкум достор, каналыма кош келиңиз. Бүгүн сиздерге уйдун тилин кантип жумшак жана даамдуу даярдоону көрсөтөм. Андыктан каналдан алыстабаңыз. Видео жакса, каналымдан алыстабай видеону аягына чейин көрүүнү сунуштаймын. Уйдун тили өзгөчө каны аз адамдар жесе өтө пайдалуу болот. Медицинада анемия деп коет. Аз кандуу адамды уйдун тилин мына ушундай ыкма менен бышырсаңыз, баардык витамин азыктары өзүндө калып, өтө сонун болот. Алгач уйдун сыртындагы чел кабыгын ажыратып алабыз. Бычактын жардамында же болбосо мына ушундай жол менен, кол менен да сыйрып таштасаңыз болот. Сыйрып алган соң таза жууп тазалайбыз. Мен 1 литрлик банкага салып бышырганым үчүн майда бөлүктөргө бөлүп алам. Эгер сиз чоңураак банкага салсаңыз, бөлбөй бышырсаңыз да болот. Андан кийин таза жуулган банкага кургатылган укропту салып, тилди дагы салып алабыз. Өзүңүздүн каалооңузга жана табитиңизге жараша зире салып алсаңыз болот. Казанга салфетка же болбосо дасторконду салып, өзүңүздөр көргөндөй банканы тизип чыгабыз. Мен дасторкон салдым. Банканын арасына да дасторконду кыстырып койдум. Эми муздак сууну куюп, 3-4 саатка жай отто кайнатып алыңыз. Мына убакыт өттү, кайнап чыкты. Эгер суу азайып кеткен болсо, сөзсүз кайнак суудан куюп, сууну толуктап туруңуз. Муздак сууну куйбаңыз. Муздак сууну куйсаңыз, ысык суук болуп, банка жарылып кетет. Кайра дагы кайнатканга коюп, бул учурда 1 штук пиязды майда бөлүктөргө бөлүп туурап алабыз. Ошондой эле лавр жалбырагы, черный перец, туз татымына жараша. Мынакей кайнап чыкты орточо отто. Эми татымына жараша туздан салып, тилден бөлүнүп чыккан шорпого тузду бастырып коебуз. Андан соң лавр жалбырагы, пияз, мурчту салып, капкагын жаап, жогорку отто 2 саат кайнатып алабыз. Суусун утуру толуктап туруңуз. Мына арадан убакыт өттү, бизден тил даяр. Казандан чыгарып алдык. Мына өзүңүздөр көргөндөй тилден бөлүнүп чыккан шорпо же болбосо сок өтө даамдуу. Биз ашыкча суу салган жокпуз. Болгону тилдин өзүнөн чыккан сок. Энди өзүнчө идишке тилдин шорпосун куюп, бөлүп алабыз. Бир тарелкага тилди салабыз. Видео жакса, сөзсүз лайкты басып, жакындарыңыз менен да бөлүшүп кетиңиз.
Бул видеодон өзүңүзгө керектүү маалыматтарды алган болсоңуз, мен абдан кубанычтамын. Видео сизге пайдалуу болду деген ойдомун. Комментарийга дагы өз пикир ойлоруңузду, сунуштарыңызды жазып калтырыңыз. Каналыма катталган эмес болсоңуз, сөзсүз түрдө подписаться кнопкасын басып, жанындагы коңгуроочону дагы кагып коюңуз. Каналга чыккан видеолорду биринчилерден болуп көрүүгө болот. Мынакей биздики даяр. Өтө сонун, эзилип бышкан. Сиз да даярдап көрүңүз. Иншалла сиздики дагы окшошот. Ар дайым ден соолукта болуңуз. Дагы бир айта кетчү нерсе, тилди жогорку отто бышырууну сунуштабаймын, анткени тил катып бышышы кыйын болот. Жай отто кайнатып, андан соң орточо отто кайнатып бышырууну сунуштаймын. Биздин тил жалпы 6 саатта бышып жетилди. Сиз да сөзсүз түрдө жасап көрүңүз. Видеону аягына чейин көргөнүңүз үчүн чоң рахмат. Кийинки видеодон көрүшкөнчө аман туруңуз.